Саламатсыңарбы балдар. Биздин сабактын темасына баш сөз катары 13-кылымдагы араб ойчулу Абуль Фараджанын сөзүн келтирсек болот. Ал спирт ичимдигин колдонгон адам мас болуу даражасына жараша жаныбар сыяктуу көрүнөт. Алгач ал павлин сыяктуу, андан кийин маймыл болот, андан соң арстан болуп жана акырында чочкого айланат деп айткан. Биздин сабактын темасы алкоголь пайдалануунун алдын алуу. Biz алкоголдун зыяны эмнеде экендигин, ал адамдын организмине кандай таасирин тийгизет жана андан баш тартууга кантип үйрөнүү керектигин түшүнүүгө тийишпиз. Келгиле, алгач араккечтик деген эмне талдап көрөлүчү. Албетте, бул негизинде адамдын алкоголдон көз карандылыгы жаткан оору жана девианттык, башкача айтканда, айыптоочу, жол бергис жүрүм-турумдун формаларынын бири болуп саналат. Алкоголду көп пайдалануу ден соолукка чоң көйгөйлөрдүн пайда болушуна, үй-бүлөдөгү өз ара мамилелердин бузулушуна, окуудагы жана иштеги көйгөйлөргө жашоонун бардык тармактарында психологиялык көйгөйлөрдүн келип чыгышына алып келет. Келгиле, силердин алкоголдун адамдын организмине тийгизген таасири тууралуу түшүнүгүңөрдү, билимиңерди талдап көрөлү. Чындык жана жалган көнүгүүсүн өткөрөбүз. Алкоголь күч берет. Жок, алкоголдун канга топтолуусуна жараша адам өзүнүн көзөмөлдөөсүн жоготот. Ошондой эле туура ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Мас адам мушташ чыгарышы, кылмыш жасашы, автоунаа кырсыгына учурашы мүмкүн. Алкоголь психоактивдүү зат болуп саналат. Ооба, алкоголдо баңге ууларына тандык болгон жана адамдын борбордук нерв системасын начарлатуучу этил спирти бар. Алкоголь пайдалануу араккечтикке алып келет. Ооба, алкоголь ичүүнүн жыйынтыгында оор берилүү жана токтоно албаган алкоголду каалоо өнүгөт. Алкоголь адамдын организмине терс таасирин тийгизет. Ооба, спирт ичимдиктерин ичкен адамдын организми ичпеген дени сак адамдын организмине караганда тезирээк иштен чыгат. Алкоголь пайдалануу адамдын органдарынын иштөөсүнө терс таасирин тийгизет. Ооба, алкоголь бул организмдин физиологиясын өзгөртөт. Ашказан алдындагы бездерди жабыркатат. Боор, ашказан кызыл өңгөчкө таасирин тийгизет. Кандагы эритроциттерди чапташтырат жана тромбтун пайда болушуна, андан кийин инфаркт жана инсультка алып келет. Алкоголь репродуктивдик системанын органдарынын ооруларынын себеби болуп саналат. Ооба, алкоголь адамдын репродуктивдик системасын жабыркатат жана тукумсуздукка алып келет. Алкоголь онкологиялык оорулардын себепчиси болуп саналат. Ооба, алкоголь пайдалануу ДНК клеткаларынын өзгөрүүсүнө алып келет жана ракты пайда кылат. Алкоголь адамдын интеллектин түшүрөт. Ооба, спирт ичимдиктерин пайдалануу баш мээнин процесстеринин бузулуусуна, эс тутумдун начарлашына, интеллекттин төмөндөсүнө, мээнин көлөмүнүн азайышына алып келет. Адам деградацияланат. Өспүрүмдөр алкоголдун таасирине көбүрөөк аялуу келет. Спирт ичимдиктери өспүрүмдүн калыптанып келе жаткан организмине зыяндуу таасирин тийгизет. Өспүрүмдүн органдарынын жана системаларынын бузулушу чоң адамдыкына караганда тезирээк жүрөт жана ордуна келгис болуп чыгышы мүмкүн. Бул келечекте кийинки жашоосуна каттуу таасирин тийгизет. Дайыма алкоголь пайдалануудан баш тартууга жана аргументтерди табууга болот. Бул аргументтер ишенимдүү болууга, ал эми зарылчылык болгон учурда агрессивдүү болууга тийиш. Бала кезден эле жоопкерчиликтүү жүрүм-турум көндүмдөрүнө жана жок деп айта билүүгө үйрөткөн жакшы.